Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы, эс алдыңыздарбы? Бул Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетинин окутуучулары. Алар кыргыз тилин 2 айдан бери окуп жатышат. Ахмат айтты. Ооба, Нарын шаарында. Чет элдик окутуучулар бул тоо коюнунда жайгашкан окуу жайдын ичинде гана жүрө бербестен Нарын шаарына чыгып, эл менен аралашып, баарлашуу максатында тил үйрөнүү зарылчылыгы келип чыккан. Азыр алар кыргыз тилин кадимкидей өздөштүрүп калышты. Кыргыз тили öğrenip, анткени Кыргызстанда жашап жатайбыз. Аркашан Нарын шаарынга барам. Нарын абдан жакшы шаары. Азыр бирок биздин мугалимimiz абдан жакшы мугалим. Сондуктан абдан оор эмес. Кыргыз тили сабагын азыр 6 окутуучу үйрөнүп жатат. Бүгүн алардын экөөсүнө өзүнчө сабак болууда. Бирок аларга кириллица тамгалары менен жазып окуу жеңил болгон жок. Мен нарынды жакшы көрөм. Мен базарга баратам. Дар ту маршрутка. Маршрутка менен. Маршрутка? Маршрутка менен? Бай маршрутка? Yeah. Маршрутка менен. Базарга бар маршрутка менен. And I tell the drivers whenever I want to stop it, so tok tok. And they understand it. Маанилүү сөздөрдү билет турбайсызбы? Yeah. You know the main words. Англис тилдүүлөргө кыргызча сабак өтүү методикасы тууралуу материалдар дээрлик жоктугунан мугалимге деле бул иш оңойго турбайт экен. Бирок антседа болгон тажрыйбамды колдонуп, элге жатык болгон сөздөрдү үйрөтүп жатам дейт кыргыз тил мугалими Жанара Байтугелова. Антпесе чет элдиктер китептеги адабий тилди үйрөнүп, көчөгө чыкса шылдыңга калуусу турган иш. Анан көбүнчө мындай адабий тилди үйрөткөндө булар жолдош айдоочу, мисалы текстечи, бияга могу аялдамадан токтоп коесузбу деген сыяктуу суроолор болот китепте. Аны булар айткычакты аялдамадан өтүп кетет экен автобус. Мурунку студенттердин айтканы боюнча да. Анан жолдош айдоочу десе тиги маршруткадагы отурган кыргыздын баары күлүп тур да, айдоочу баш болупчу. Анан ошон үчүн биз бул чет элден келген жолдошторго дагы ошо функционалдуу колдоно турган сөздөрдү үйрөткөнгө аракет кылабыз. Ал булар кайра келип сурайт да бизден: "Эмне үчүн мага бүт маршрутка күлүп атат, силер мени мынтип үйрөттүңөр эле? Кайсы жеримен мен күлкүлүү көрүнүп атам?" депчи. Ошон үчүн функционалдуу тилге үйрөтөбүз да. Кыргыз тилин үйрөнгөндөрдөн сырткары бул окуу жайда иш бөлмөсүн кыргыз колоритинде жасалгалап алган окутуучулар да бар. Алардын бири америкалык Эрик Краус. Ал кыргыздын боз үйүн, шырдак кийиздерин өзгөчө жакшы көрүп калган экен. I wear the kalpak sometimes. Yes, on like Independence Day. Бул калпакты мага Кыргызстандын эгемендик майрамында белекке беришкен. Бул баш кийимди мен өзгөчө буюм катары көрөм жана колума тийгенде кубанычтуу болгом. Азырдан майрам күндөрү кийип алам. All right. So I have kalpaks, hats, many different kinds of souvenirs. Окуу жайда кыргыз тили сабагы студенттерге да кирет. Борбордук Азия университети Нарын шаарында 2016-жылы ачылган. Окуу жайда Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистандын жарандары билим алат. Университетте коомчулук менен байланышуу жана жаңы маалымат технологиялары жаатында адистиктерди окутушат.